Сот чечими жок, үй талкалаганды биринчи жолу көрүп атат анан. Үйдө талкалап баратканда мен келип калып, ушуну сактап калдым да. Милиционер түшүндүрүп атат, эже сот чечими жок, биз эмне кылып алабыз деп. Сказала, что это моё, да? Мне бы красную книгу не... Мыйзамсыз соттун чечими жок, эч кандай. Бузуп ташташты деп эки жаран кайрылды. Терезени талкалаганда мо занавескалардын баарын жылган. Көрсөңүздөр болот, үйдө свет жок, суу жок, соткам жок. Эмнеге свет? Светти мына талкалап кетишкен, полный бияктардын баарын жулуп кетишкен мына. Ошо кашанын баарын госрегистрде. Алар жок. Жок, алар өлүп калган давно эле. Мага айтып атасызбы? Өздөрү жооп беришин булар. Жок, мага айтып атасызбы же телефонго? Сага айтып атам. Ушу жерде мектепке окудум, ушу жерде жашап чоңойдум мен. Откройте ворота. Мен ача албайм эке, эже. Откройте ворота. Бул бала мага чала калды. Айдыжеке келе калыңызчы, мен эшигим алдына забор койгон жатышат деп. Ушуну жана үйдү бузуп салды делип жаткан тарапка мен суроо бергенге аракет кылып көрдүм. Бул үй Бишкек шаарындагы Жумабек 202 дарегинде. Мында 5 үй бүлө 2023 жылдын 30 мартына чейин жашап келишкен. Ал ортодо ушул эле даректин ичиндеги Лит Б үйүн соттун чечими жок бузушкан. Эми элестетиңиз, 1976 жылдын 6 августунан бери турган турак жайды соттун чечими жок, ким жана кантип бузду деген суроо туулат. Бузулган үйдө Карагулова Жанбүбү айым 2023 жылга чейин уул келини менен жашап келди. Бирок үй суроо сопкус бузулду. Бул боюнча Жанбүбү айымдын кызы Аида Карагулова мындай дейт. 29 мартта менин мамам үйгө кирип баратса жулкулдатышат. Дүйшөналиева Анаркан, анан Касыбаева Зарема. Дүйшөналиева Анаркан деген Рысалиева Салыйдын улуу кызы. Магазинге чыгып кайра кирип келатканда могу жерден жулкулдатып, мамамды жуулмалашып, киргизбей, колун баары тытылган, моягын баары көгөргөн, оозу жарылган. Ошону жуулмалашып, киргизбей, монтип кырып сваркалап салыштыр. Мына сварка жок болчу могу жерде. Сваркалап салыштыр мына. Мону сварка, ачылып эле турчу монтип. Бул проходной двор, бул мындай кирип, орустар да ушу короо менен киришчи. Ар жакка карай. Ар жакка кирет, ооба. Милиция да келип калды. Участковый келиптир ушу райондун. Тыкылдатты, видеолору бар. Аны кошуп берем. Тыкылдатты. Сен эмне келбейсиңер, сотко беришин деле кыйкырып атат. Это кто там, а? Будешь показывать в суде. Пусть подают в суд, мы покажем. Ай, сумкамды алып бер деп эле мамам кыйкырып атты. Анан кийин сумкасын алып чыгып беришти. Сумкасын алып чыгып берди мамамдын. Мынтип ал видеосу да бар, берди. Анан тиги айтты, бала айтты. Эже эми сотко эми барып эле заявление жазыңыз, избиение баарын фиксировать этип жазыңыз деп койду. Анан ошо 30-ында эле бул бала, кошуна балам айтып калды. Айда эже сиздин үйүңүздү бузуп атат деп. Мен түшүнбөй калдым, кандайча бузуп атат деп. Ушул жерге келип, эмне себептен монттиңер, тигинтиңер десең, ошол аял уялбай, могу 75-жылкы сот чечимди көрсөт, приговорду көрсөтөт да. Сен атаң 75 жылы соттолуп тур. Анан бу жерде эч кандай жок да. 2023 жылы 30 мартта бул үйдү талкалагыла деген чечим жок бу жерде эч кандай. Жок, бирок эми мындай соттолгондун бир кайра жообу болуп атпайбы мына? Приказ болуп атат. Мына булар бул приказды таппай коюшкан да. Ошол бул приказды таппай коюп. Ушундан кеткен дейсизби? Ушу тиги прокуратурада бала айтты, эже мына могу менен эле сиз сотко кайрыласыз деди. Бул как ордер дейт силерге. Как ордер, мына сот деметип, атам салганы турат, сот чечими бүт. Атам керек болсо бул жер үчүн 2 жолу акча төлөп атат. Биринчи жолу кемпирге төлөп атат. Ал кемпирдин эч укугу жок болчу экен бул жерди сатканга. Эч кандай, ала өзү пользователь. Ошону мамлекеттин жерине сатып берген. Мамлекеттин жерине мен атама сатып ишет дагы. Анан атам кайра мамлекетке дагы 15% айлыгынан 1 жыл төлөйт. Кайра кайтпай эле болду. Анан улантып беребиз. Дальше дары эмне болду эми?
Анан мен ошол барып анан по факту сноосо кайра бердим сотко. Не дейт? По факту сноосо берсем, ал деген Прокуратура РОВД ГОМ Интергелпо эмедеги РОВДга барып жаздым. Ошол жака жана биринчи избиение боюнча жазды, анан кийин барсак дежурный башка болуп башка следовательге түшүп калды. Ал болсо ии деп эле жазды, эми эже муну сот аркылуу чечесиңер дегенде мен айттым, үйдөгү дүнүйө дедим. Окаттар, мына окаттар бар да. карап туруп алып кетип коюп. Ооба, ошондой болуп атат да. Бул жөн эле элестетиңиз, үйдөн сүйрөп чыгарып эле, үйдү бузуп салып атат да. Жок, окатынан эчтеке дайын жок. Квитанция бүт баары тең ошо серванттын ичинде болсо эчтеке жок. Мына жөн эле алып туруп, үйдү бузуп салышты. Бир сот чечими жок. Эч пристав эмес. Элдер мындай айтып атсамчы, булар милиция деле түшүнбөй атат да, бул мындай беспределди биринчи жолу сталкиваться этип атат элдер делечи, милиция делечи. Сот чечими жок, үй талкалаганды биринчи жолу көрүп атат, анан мындай ишене албай эле эстерип ойлойм, эмне алар эмне эки баштуу адамдарбы деп эле ушинтип атат да, алар делечи. Жок, анан макул эми эки баштуу адамдарбы деп бул жакта мыйзам бузулуп атканын түшүнүп атыптыр. Эмне кылып атат кылды? Кылганда ошо тиги бала деген сот менин эмемди жаап салыптыр ишимди. Ал ошол следователь бала. РОВДдагы? РОВДдагы бала. Ким фамилиясы? Жумабаев Нурсултан деген. Жаап салыптыр. Неге? 3 майда. Эми булар сот аркылуу Кылмыштын курамы жок деп, административный деп. Жок. Бул кылмышты булар соттон чечишип алат деп чыгарып коёт. Бул үйдөгү окаттарды алып кетүү. Жок, аны. Ал деген өзү мындай билбейм, же ишти ачып караган эмеспи, айтор эме деп ойлоп койгон го, бул бир туугандар өздөрүнчө разберутся деп. Биз эч кандай бир тууган эмеспиз булар менен. Бир туугандай жашадык, бирок эч бир тууган эмеспиз биз бул жакта. Бир тууганда мисалда алардын оюнда бир туугандар чырылдашса, мыйзам иштебейт экен. Билбейм мен аны, ошондой го. Өзүңөрчө эметесиңер деп. Бирок мен ал ишти кайра барып прокуратурага чейин жазып, прокуратурада балага кайрылып көрсөткөндө, ал ошо прокуратура бала заявление жазыңыз, кайра ачтыртам деп. Тергөө болуп атабы бүгүн? Болуп атат, азыркы күндө болуп атат тергөө. Ооба. Эмесе кеп башынан болсо жер башында кимдики эле, кантип алынды эле деген суроолор бар. Бир аз убакыт үйдүн салыныш таржымалына бөлсөк. Бул 74-жылы ушул көчө, азыркы учурда Жумабек көчөсү, ал кезде Иваницына көчөсү болчу. Ушул көчөдө менин атам, мамам менен эки кичинекей баласы менен квартирада турчу, бир орус кемпирден. Анан кокустан ошо классташ кызына жолугуп калат мамам. Ал классташ кызы ушул Ноокородогу, бул Иваницына 202 үйдө, ушул үйгө Асанбеков Курманбекке турмушка чыгып, ушул үйдө жашап аткан болот. Анан кайненесинин аты Рысалиева Салы. Анан ошондо атамдар катышып калат, ал Курманбек байкелер менен. Анан атам ошо Кызыл Аскер жактан бир жер тилкесин алсамбы деп ошого жүгүрүп жүргөндө, бул Курманбек байке айтат: андан көрөк ушул жерге, могу жерден биздин жер тилкебизден сатып алып, ушул жерге үй салып алсаң, бул жер жакында сноско кетет. Бул жерден этаж үй алып каласыңар дейт, эки балаң менен, эки комнат. Ошо 74-жылдары ошентип айтып, ошентип алып келген атамды Булгорого. Атам барып ал кемпирге жолугат. Кемпирге жолугуп, кемпир менен макулдашат, атам болуп, карашо деп. Ошо кемпирдин фамилиясы кандай? Рысалиева Салы. Анан баягы жерден атам үй салат, времянка салат. Верандасы менен, эки сарайы менен салып алат. Анан кийин баягы ал ошо 200, бул жер муниципальный болгон үчүн атамды квартальный сотко берет. Мамлекеттин уруксаты жок, салынды деп 210-статья бар болчу экен ошол кезде. Анан момдай сот приговор болот 75-жылкы, көрсөтөйүн деп. 75-жылы момдай приговор болот атама. Бул жерде Рысалиева Салы мен бир тууган эжесимин макулдугум менен деп туруп эме берет, показания берет, свидетель болот. Асанбеков Курманбек экөө свидетель болуп эле ушинтип ооба бул ушундай эме менен жашап атат деп, ана момдай приговор бар 75-жылкы. Анан бул жерде ошо мындай эме приговор чыгат: признать виновным, анан эме дейт, и подвергнуть к 1 году исправительных работ на месте работы с удержанием из заработной платы 15% доход государства с конфискацией самовольно возведенного строения деп. Бул үйдү конфискация кылат мамлекет. Конфискация кылат да, бирок эч кандай атамды чыгарбайт бул үйдөн, баягы жашай берет. Болгон эле административный штраф төлөйт. 15% айлыгынан төлөйт мамлекетке 1 жыл. Баягы жерден 1 жыл өтөт. 1 жыл өткөндөн кийин анан
момундай приказ чыгат. Мына бул приказдын 76-жылы приказ чыгат момундай атамдын эме деп о порядке реализации конфискованного и бесхозного имущества, перешедшего по праву наследования государству, дейт. Приказываю, дейт, управляющему домами номер 2 принять на баланс самовольно построенное и по решению суда конфискованное домостроение по улице Иваницына 202 проживает гражданин Карагулов Бексултан. Анан эме дейт, при взятии на баланс конфискованное домостроение необходимо заключить договор с Карагуловым Бексултаном деп берилет. Атам пользованиесине берилет бул. Анан бул ушул приговор 76-жылы эмеде августта болуптур. Анан кийин ноябрда монтип бардыгын тең бүт атамдын инисинен бери пропискага тургузат. 76-жылдан бери пропискага тургузат. Дом управления, бүт далаң дом управлениядан справка алып, бүт болгон свет, бүт бары ата-энемдин балансын эмесине келчи, атам намына келет. Карагулов Бексултанга свет, суу, мусор бүт 76-жылдан бери ушул атамдын намына келчи. Атамдын атына Карагулов Бексултан деп. Мына мамамдын справкасы азыркыга чейин энем прописанный жашайт ушул жерде. Анан бул биздин үй деген баягы сот аркылуу эметкен, бул кадастрда лит Б деп эметилген, закрепляция этилген лит Б деп. ЖУ2 деп турат, управление домами бул. Управление, бул дом управленияга карап калган мамлекеттин защитасындагы үй болуп атат булчу. Бул үй сот аркылуу эле, бизди сот аркылуу чыгарып эле, эгер бизди ушу жерге жашаганга татыктуу эмес, булар мыйзамсыз жашап атат деп, булар сотко кайрылыш керек болчу. Ушуларды бир бале кылып бергиле деп. Булар эч андай жок эле. Атам тирүү кезинде, кемпир тирүү кезинде эч кандай ызычы болгон жок. Силердин үйдө эле жашап жүргөнбүз, бир туугандай эле жашаганбыз ушул жакта. 76-тан бери. 76-жылдан бери жашаганбыз. Мен 76-жылы төрөлүп ушул жактан ушу жерде мектепке окудум, ушу жерде жашап чоңойдум мен. Анан кемпир каза болгондон кийин эле булар уже эмете башташты, мындай ойлору бузула баштады. Кайсы жылга каза болду? 2010-жылы каза болду кемпир. 2010-жылы мен декабрь айында эжемде каза болуп, биз уже мындай документ менен чуркагандай убактыбызда болгон жок. Бул үй негизи биздин үй. Менин үйүм лично. Бул деген приватизация менен бүтө турган үй болчу да. Бирок бул үйдүн башы соттон чыккан жок. 2011-2012-ден баштап булар өздөрү соттошуп атты. Булар өздөрүнүн правасына кире албай жүрдү. 2017 араңдан зорго деп атып, өздөрү мына соттун чечими менен эптеп септеп атып, мына 46 квадратный метр площадька 3 үй бүлө эптеп атып собственник болушту. Ошол кемпирдин балдары ушулар. Мен наследникмин деп азыр ушинтип атышат. Бирок өздөрү эптеп, мына 2017-жылы эптеп атып турушту берге дагы. Каяктагы жок бир расписка. Бул кемпир негизи бул жерди сатканга укугу жок болчу экен. Анткени бул кемпир өзү документ боюнча пользователь болчу экен. Документ боюнча пользователь болуп. Кемпирдин аты ким? Рысалиева Салы. Өзү пользователь. Бул документально бүт кадастрдын баарында жүрөт. Пользователь деп жүрөт. Анан кийин ал деген пользователь болуп, бул кемпир түрүү кезинде өздөрү да аракет кылып жаза албай коюшкан өздөрүнүн үйүнө. Документ жаза албай коюшту да булар. Анан баягы кемпир өлгөнчө күтүп булар. Анан барып калп эле энебиз караңгылыгынан документ жазат албай койду деп аракет кылып, ишилсе ошондон ызычы болуп, булар иши өздөрүнчө да бир сыра соттошуп жүрүп, бул иш биз барып эле документ жазатайлык десек эле арестте болуп атты. Арестте болуп атты да. Бул бул участокты коюп салып атышты да. Анан ошондо мен азыр юристтерден эметсем, ошол кезде мен адвокатым деле мага айтпаптыр да. Мен лит Б меники деген. Бул жактын баары лит А, меники өзүнчө лит Б. Ошону подчеркивать этким келет. Ал деген мыйзам чегинде чечилип, мен атамдын пользование берилген үй 76-жылдан беркичи. Как ордер катары болуп атат да бул ошол кездеги. Анан кийин ошондуктан бул лит Б даже оспариваться эткен жок. Бир сот болгон жок. Лит Б дагы жашап аткан жашоочуларды чыгаргыла деген бир да сот отуруш болгон жок. Булар бизди просто тийген жок да, и документ жазатканга, приватизация кылдырганга мүмкүнчүлүк бербей коюшту бизге. Буларчы такыр берген жок. Ошондуктан биз ошо жүрдүк. Анан бир мэрияга барганда айтты, эже
соттон чыксын, аресттен. Анан кылдырасыңар деп, жөн эле приватизация кыласыңар деди үйдүчү. Ошо менен жүрүп, анан булар кызыл китепти жазатып алышып, менин үйүмдүн алдына кандайча госак берди, ал госрегистр деле, мен таң калам да. Жок, лит А болуп атат. Булар лит Ага, булар өздөрү собственник болуп, анан лит Бны кандайча лит Бнын алдына булар госак берип атат. Мен ошол мага кызык болот. Сурап көрсөңөр эмне дейт? Деген жок эчтеке алар. Аякта деген маалымат бербейт экен. Собственник дейт. Собственник болгон бербейт экен эчтеке. Бир справка ала албайт экенбиз. Анткени мамам аякта пользователь экен да. Болбойт дейт. Бербей койду бизге мына мисалычы. Анан кийин жанакы эмесин историясын алсак, биздин үйдү булар тиги качан өлүп кеткен орустардын да ар жакта лит Анын эч качан алар соттошкон эмес, алар сразу өздөрү законный правага полдомага лит А деген негизи полдом, анан полдомодо орустар жашачы, Каптеловдор. Ошо жактагы Каптелов Владимир Петрович менен Каптелова Екатерина Игнатьевнага бөлүп салыштыр. Жүндүбаев үчүн ошо менин үйүмдү приказ менен турган ошо приказды 3 жака бөлүп коюштур да, булар өлгөн адамдарга бөлүп туруп, ошо кашанын баарын госрегистрден. Алар жок. Жок, алар өлүп калган давно эле. Аларды бөлүп койду. Бөлүп коюптур, менин үйүмдү бөлүп коюштур ошолорго. Ошондой махинация кылыштыр булар. Ооба, мынакей ушул эже менен да. Ооба. Өмүр бою жашаганбыз. 81-жылы келген бул эже. 81-жылы ушул сөз көрбөңүз. Ал мамам ооба, госрегистр, ошо госрегистрда болуп атат ызычуунун баары. Көрүп жибербе. 2023-жылдын футбол боюнча Кыргыз Республикасынын кубогунун финалдык беттеши болот. Мен ача албайм эке, эже. Откройте ворота. Анда бягынан түшүрүш жакка, түшүп бягынан коюңуз. Жок, кылыңыз байке. Кийин судебный болсо өзүңүз жооп бересиз. Мы суд уже этот выиграли давно. Эркинбей, эркинбей. Эркин усадите, да? Жок, эркин эмес мен, энеси болом азыр. Өзү эле келсин эже. Өзү менен эметпейсиздерби? Биз сөз кылган Жумабек 202 дарегиндеги лит Б үй эле эмес, лит А3 үйүн да бузууга аракет кылышкан. Бул үйдө чээде 3 баласы менен Эркин Амуров жашайт. Анын айтымында күтүүсүздөн эле балка чотун көтөргөн адамдар келип, дубалдан ашып түшө башташкан. 95-жылы мамашка сатып алган бул үйдү. Распискада жанагы полный сатылды деген кишилердин бүт подпистери менен бүт бары турат. Андан бери ошо эски документтери бар, жанагы техпаспорту бар, ошондой документтерим бар да. Техпаспорту берди беле бияка? Ооба, силердин намыңга. Азыр менин намымда, анан кийин Анан эми сиздин намыңызда экен, сиздин үйүңүз экен, анан эмнеге кандай болот? Бул жерде кандай аралашып атасыз? Бул жерде мындай болуп калды да. Мен бир жумуштап кетсем эле, биякта Улан деген иним бар болчу. Улан иним келинчеги менен үйдө турганда эле булар киши жашап атабы, жашаган жокпу, үйдү талкуулап киришти. Үйдүн бул дубалынан башташты. Азыр мисалы, сиздин эшигиңиз бөлөк болот атпайбы? Кандай талкалап, кандай түшүнгөн жок. Мына бул жерден талкуулап киришти, бүт могу стенаны, үйдү. Мыяктабы, Бул полный бузулган. Бул капталы да бузулган. Үйдү талкуулап баратканда мен келип калып, ушуну сактап калдым да. Анан кийин кайра эптеп ушул заборду көтөрүп расход болдум. Аракет кылып кайра көтөрсөм, кайра келип мен жокто, булар кайра талкуулап кетишти да. Анан кийин мен заявление жазып койгом, милиция чакырыпчы. Бирок эмнегедир жанагы тергөө жактардан биринчи убактарда кыскартылды. Эми баягы тергөөчүлөр айтып атат, эми келгиле, ишти буйрса
дальше кылабыз деп айтышты да магачы. Ошо кайсы күнү болот ошондо окуя? Биринчи окуясы? Биринчи окуясы примерно баягы числолору бар. 30 мартта биринчи талкылап киришти. Орозо ыйык күнүндө үйдү талкылап киришти. Экинчиси экинчи апрелде экинчиси где-то 2 апрелде кайра мен жокту, кайра бузушканда мунучу. Сиз сурадыңызбы? Эмнеге бузуп атасыңар? Мен силерден мен нан сурабай элемин, чай сурабай элемин, же силердин территорияга мен кирбей элемин, документтерим бар деп көрсөтүп мындай сүйлөшүп көрдүңүзбү? Эмне дейт? Эми чын айтканда сүйлөшүү өтө кыйын экен бул жерде. Ана эми жок, рейдерство менен база болалык деген ойлору менен мен аны точно ойлорун билбейм, кандай ойлору бар. Эми мен оюм боюнча булар рейдерство менен сиз документиңизди алып чыгып көрсөттүңүзбү? Мына мен документти эмнеге бузуп атасыңар деп. Жок, мен документти мен атайын көрсөткөн жокмун. Булар деген жанагындай сөзгө келбеген эмелер. Бул документти айыргандан деле тартпаган адамдар экен да. Булар менен сүйлөшкөнгө чамам келген жок. Булар менен сүйлөшүү сабап кеттиби? Не сабап кеттиби? Бул жанагы Анаркан эженин заказы менен деп ойлойм. Андан кийин жанында Зарема деген Касыбаева Зарина Тыным Сейитова 1983-жылкы кыз экен. Ошол мен кандай менен жолугат, сразу эле тыткылап эле ургулап эле кирет. Аны менен мен сүйлөшкөнгө возможность болгон жок да. Азыр жолугуп калсаң, азыр да сабап коюш мүмкүнбү? Азыр эми кичине баягы камерадан коркуп калды окшойт. Бул жерде деген 5-6 факт болуп кетти да. Азыр 6 факт бар. Последний раз эле эң акыркы заборду полный бекитебиз деп, сваркалайбыз деп келгенден кийин ошондо эле колу тийген жок да, баягы камералар болуп. Ага чейин кайсы жерден жолукпайлык, колу эле иштеп кирет да резки. Сотканы тартсам, сотканы чабат. Анан Зареманын күйөөсүмүн деп, менде сүрөтү бар, машинасынын номери бар. Ошо күйөөсүмүн деп бир бала келип мени постанова кылып, 2 майдабы? 2 майда? 5 майдабы? Мени постанова кылып, мени сүздү деп, мени урду, колго урду деп туруп, постанова кылып, машинамды ушул убакытка чейин машинамды ала албай келем. 2-синен бери машинам штрафстоянкада. Мен азыр мына үйдө көрсөңүздөр болот, үйдө свет жок, суу жок, соткам жок. Эмнеге свет жок? Светти мына талкалап кетишкен, полный бияктардын баарын жулуп кетишкен мына. Эчтеке жок мына, пломбасынан бери жулуп кеткен. Өчү экен да? Жок эчтеке мына. Свет жок, жашап. Ким талкалады, электрикпи? Булардын заказы менен талкаланды да, мен билбейм. Мен баягы биринчиси баягы көчөдөгү электрик тап келип булар биринчисин ошондой кылып эмечкен, талкалаган. Ансы алып келгенсип, ал бала мен жолугуп калып айттым да, кой талкалоо, биякта без жашайм, мен биякта там намаз окуганга суу керек, тияк бияк деп эметсем түшүнбөй койду. Кайра экөөбүз урушуп кеттик. Эми мушташканга чейин барып калдык да. Эми коронун ичинен уруштук. Анан кийин кетип калды. Кийин келип туруп, кайра кылып биякты тагып берди. Тагып бергенден кийин кайра келип туруп, кайсы числодо унутуп калдым. Кайра эме светти кесип кетишти булар. 2 майда. Азыр мен машина менен окат кылчумун да. Үй бүлөмдү багам, машинам менен, соткам менен. Азыр ошо соткам да жок, машинам да жок. Азыр кыйналып жүрөм, акчам да жок, свет да жок үйдө. Түндө мен мына баарыбыз ооруп, үй сууктайм, свет жок. Өткөндө экисинде кандай суук болуп атты, өзүңүз билесиз. Ошондо кыйналып, үйдө кыйналып жашадык да, эбойчу. Анан кийин билбейм мен буларга милиция тараптан кандай чара көрүлөт, эми ошону күтүп жатам. Арыз жазсаңарбы? Арыз жазылган. Не сурап атасыңар бирөөсүн, не дейт? Эми ошол буюрса бу понедельник кел деген, эми убакытка байланыштуу да жете албайсыздан, буюрса эми барам да, эми эртеңден баштап. Бул бала мага чала калды. Айда жеке келе калыңызчы, мен эшигим алдына забор койгон жатышат деп. Анан кийин мен пока келгенче эле уже бияк ызычуу болуптур, ызычуу болуп мен келип эле. Анан бул койдурбайм деп кыйкырып атса, милиция чакырыштыр, өздөрү чакырат милицияны. Заборду момундай узундан калитка воротта коюп болбу, мына ушул заборду коебуз деп. Ол жерден бир эле калитка ачышмак да, болчу. Ушуну, ушуну коебуз. Забор поставить. Здесь будем забор ставить будем, да. Азыр анда чечелик бар.
Документы давай. Документы давай. Никому не показывай. Анын видеосун баары бар. Анан ошол жерден ушул калитканы коебуз деп ызы-чуу болуп атыштыр. Мен тет жактан бери таксиден келгенче көп ызы-чуудан ызы-чуунун свидетели болбой калдым. Бирок мен келген маалда жана өздөрү чакырган милиция эми бияк тарапты да угайын деп документтерин көрсөтөм жүр деп бул киргизет үйүнө киргизип тиги милиция эмесине следовательге көрсөтүп атса документтерин бул жерде турат ошо юристимин адвокатымын деп аткан аял ошентип атат да видео бар ал тиги экинчи балага милиционер балага айтып атат эмне тияка кирип алды эмне бекинип алды бул силердин кишилер го деп анан мынтип атат да ай жакшылап тарткыла азыр наркотик ыргытып салат ар жака деп ошентип юрист адвокат айтып атат видеодо бүт запечатленный анын баары мына буну деген постанова кылды могу жерден могу жерге бул үйүнө кол салат бул баланын бияктан чала калышат бул эми жумуштары менен жүрөт да күндүз чала калса бала бул эркин келип могу жерге машинеси менен токтосо могу жерде туруп эле кыйкырып баштайт мени сүздүң деп тиги Зарема деген анан кийин могу жерден күйөөсү машина менен күтүп отурган силер бар белеңер ошол жок айтып уже эмелерин көрдүк да видео анан бул жерден тиги күйөөсү чуркап чыга калат могу жерден келип сен эмне сүздүң деп мунун айласын кетирип эмеге алып барыштыр жана наркология бүт бул 5 мал намаз окуган бала өйдө сүйлөбөгөн бала анан кийин ошентип постанова кылган адам булар мен ойлойм да булар наркотик мояка ыргытыш оп оңой мына көрүп турасыздар булар ошону деле ыргыткандан баш тартпайт бул адамдар булар эптеп азыр эркинди жоготуп бул сот ишке өтүш деле мындай убакыт керек экен ага анын үстүнө меники азыр 76-жылдан берки архивдин баарын чыгарып официальный документтердин баарын чогултуп мына азыр Кудай буйруса сотко ишибиз да өтүп атат ошондуктан ошол убакытка пайдаланып булар мунун үйүнө меникиндей сценарий кылган жатат да булар жана мамамды сүйрөп чыгып могу жерде сваркалап туруп бузуп салдыбы мындай калитканы коюп туруп мунун үйүн талкалаган жатышат ошол сценарий кылган жатат да булар ошондочу жана калитканы коюпчу анан келип алып ошо милицияга айтат да силер милиция чакырсак эле ушинтип эле кетип каласыңарбы десе тиги милиционер түшүндүрүп атат эже сот чечими жок биз эмне кылып алабыз деп машина менен келди. Машина менен келбейт. Ошону 102-ге чалып тактап көрүңүз өзүңүз. Я считаю, что будем разговаривать через ворота. Пусть они предоставят документы, что это дом их, а нам деньги надо. Ошону билем, ошону да билбеген адвокатпы бул же кандай адвокат? Жок, ал да айтып атпай, биякты тосукла, сваркалагыла деп тигилергечи милициялардын көзүнчө. Ошентип тостурдук булар, ошондой меникинде сценарий. Самоуправство болду. Самоуправство бул, самоуправство. Мына, ровдын начальнине кирип баарын түшүндүргөндө айтты, эми бул самоуправство да. Ошо менен давай мага кайра деп туруп ишти кайра козготтум мен мына. Жок, байты, азыр 102-ге чыгам, азыр бекер. Азыр балдар келет. Биз уже чакырдык. О, чыгыңдар. Ой, эже, сиз кимсиз? Документы покажите. Сиз кимсиз? Прокуратура. Биз үйдү бузган тараптардын бирине кайрылып суроо салдык, бирок бул окуя боюнча эч кандай комментарий берүүдөн баш тартты. Атым Темирлан эже. Фамилиям Сейитбек уулу. Сокол медианын журналистимин эже. Медианын? Сокол медиа деген медиа бар, интернетке жазып көрсөңүз чыгат. Анан мен мага бул жактагы жашоочулар кайрылды эле. Биздин үйдү мыйзамсыз соттун чечими жок, эч кандай бузуп ташташты деп эки жаран кайрылды. Бул жактагы жашоочуларчы. Анан эмне себептен ушундай болуп атат деп бул ишти биз иликтөөгө алдык. Алло. Жакшы жооп берсин. Болду. Кантип жашаганын, эмне кылып келгенин, бул үйгө өздөрү жооп берсин булар. Жок, мага айтып атасызбы же телефонго? Сага айтып атам. Эже анда жооп бере албайсыздар, э? Мен анда мындай кылайын. Мен журналист болгондойчу, мен утсаңыз, журналист болгондой мен эки тараптын тең айткан пикирин чагылдырышым керек, милдетим ошол да. Сиздерден да сурашым керек да менчи. Анан сиздердин да утсаңыз. Соттун чечими бар болсо мен жооп берет элем, жок да. Мына чечим бар, колдо тур. Канакей. Колдо тур, оригинал. Колдо тур, көрсөтөм. Сиз жооп бербейм деп атпайсызбы? Анан эми өз эркиңиз. Жооп бериш, жооп бербеш. Өз эркиңиз, э? Анан мынакей, урматтуу көрүүчүлөр, мен бул жакта экинчи тарапка, жана үйдү бузуп салды делип жаткан тарапка
мен суроо бергенге аракет кылып көрдүм, эч кандай жооп бере албайм дешти. Анан мен өзүм баягы журналисттик милдетимден кутулдум кыскасы. Бир тараптуу болду деп бул жактагы эгер эртең сотко бере турган болсо же башка боло турган болсо мынакей медиа сокол дегенден эмес экен журнал. Үйдүн бузулушуна бир топ себептер бар. Мында кадастр мамлекеттик мекемеси, архитектура жана башка мамлекеттик органдарга карата суроолор ачык бойдон калды. Эфирдин биринчи бөлүгүндө маселени гана ачып берүүнү туура көрдүк. Ал эми бул эфирдеги суроолорго экинчи бөлүктө сөзсүз жооп ала аласыз.